Биринчи класс. Алипе сабагы. Арыстан менен коён жомогун угабыз. 24 март күнгө шейшемби. Кана балдар баарыбыз жакын келип, жомокко көңүл буралы. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийнинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп, ийинде жата берип, кантип күн көрөм? Атасынын көрү баатыр болоюн деп эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, даг алдында турган арыстанды көрө койду да жыгачтай катып калды. Арстан коёндун жанына келип, бакыран көзүм, колго түштүң, эми сени жейин, деп тиштерин кычыратты. Коён эсин жыйып, кантип кутулуштун аргасын издеди. Акыры арыстанга: "Мейли, жесең же, бирок айта турган сырым бар", деди. "Анда тезирээк айт. Сен өтө күчтүүсүң. Мунуңа толук ишенем, бирок тетигинде кудукта сенден да чоң арстан бар. Ал бая күнү сени жейм деп ачууланып жатканын уккам. Оболу аны менен бир беттешип көр. Күчүңдү көзүм көрүп калсын. Мени анан жебейсиңби? Эч кайда качпайм, арстаным". Арстан чындап ачууланып: "Кана, кайсы жерде ээрчитип баргын", деп буйрук кылды. Коён арыстанды терин кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта, өзүң карап көр", деди. Арстан кудукту карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да: чын эле менден чоң окшойт. Мен муну менен күч сынашым керек. Кана, кармашса кармашайын. Кармашып көрөйүнчү. Күч сынашат имиш, Кана, Арстан, кел", деди. Сууга барып, жанына келип, баягы арыстанды көрдү. Чын эле өзүнөн чоң көрүндү. Байкуш арстан өзүнүн сөлөкөтүн көргөнүнө ишенбей: "Менден да чоң арстан тура", деп ишенди. "Кана кармашып көрөлү", деп кудукка куюндап кирди. Сууга барып шалп эткенде гана өлөөрүн билди. Ошентип коён амал менен арыстанды өлтүрүп, анык-макка отура, деп секирип жолго түштү. Карагылачы балдар, бул жомок силерге жактыбы? Чын эле арыстан коёнго алдандыбы? Эми карап көрөлүчү.